Кабарларда айтылгандай, Украина чыгышында турак жай имаратына орусиялык ракета түшүп, кеминде 18 киши кайтыш болду. Мындан тышкары 20-дан ашуун адам уранды алдында калды деп болжонууда. Донецк аймагындагы Часов Яр аймагынан кабарчыбыз Джонатан Билл кабарлайт. Украина аскерлери Часов Яр деген жерде ири жардырууга күбө болгонун айтып жаткан жери. Алардын видеосу коомдук сайттарга чыккан. Бирөөсү англисче сүйлөп жатат. Жарылуу асманга көтөрүлдү. BBC бул локацияны тастыктай алган жок. Шаардагы көп кабаттуу үйдүн урандысы. 5 кабаттуу үйдүн бүтүндөй бир ыптасы урап түшкөн. Куткаруучу топтор добуш чыгаар бекен деп утур бир паска тына калып, жанталашып, аман калгандарды издеп жатышат. Урандынын алдынан аскер кийимчен кишилердин сөөгү табылды. Бирок бул аскердик база эмес, турак жай болчу. Татьяна бул үйдө 15 жыл жашаган. Алмага талкаланган батирин көрсөттү. Жарк эле детишти. Мен жерге жата калдым. Баары жашынууга жер издеп чуркап калды. Мен болсо подвалга жүгүрүп бардым. Мына өзүңөр көргөндөй бүт талкаланып жок болду. Эмне деймин? Мен ачык жерге чыгып, айланып басып баратам. Жүрөгүм түшүп, коркуп калдым. Бул абалга орустардын соккусу себеп болгонунан чек жок. Бул орус артиллериясы турак жайларды талкалап, жөн жай тургундарды өлтүргөндүгүнүн дагы бир мисалы. Бул жер кандайча аскердик бутага айланды деген суроо пайда болот. Жана россиялык курал канчалык даана милтеге тиет деген маселе турат. Бул согушта Россия ырайымсыздык менен атуулдук аймактарды бутага алганы айдан ачык болуп турат. Бул баарына белгилүү болуп калды. Россия Донбасста чабуулун улантып, анын шаар кыштактарын жер менен жер кылууда.